эмнеге мен санэпидемнадзор чакыргам да. Оорулардын алдын алуу ошолор карайт да. Ошо Минздравдын астында да айтып бериңиз. Хорошо. Анда сизге суроо. Эмнеге карантинге мектептер мындай кеч чыкты? Депутаттар бияктан ызы-чуу салып киргенден кийин мен третий детский больницага бардым, жалга бардым, баары рахмат айтышты да, карантинге чыкканын айтчы. Эмнеге алдын алган жоксуңар? Эмнеге депутаттар көтөрүп чыккандан кийин бул жерден анан эртеси күнү барып мектептер жабылат? Эрлан Калчарович, бул жерде мындай өзүбүздүн буйрук бар. Буйрукта жана рекомендация ВОЗ деген бар. Ошонун рекомендациясынын негизинде иштейбиз. Ал жерде бизге ошол ковидтен баштап эле опыт ковид деп ошол менен калып калган. Республикада деген ситуация бирдей болгон жок да. И ковид боюнча дагы, и азыр могу суук боюнча дагы. Точечно ар бир администрацияга право берилген. Мониторинг жасашат, биздин СЭС менен Минобрастын представительдер ар бир район өзүндө. Анан ошол ВОЗдун рекомендациясынан ошол жана коюлган уровеньден өтсө, температурный режим кармалбаса, ошондо өздөрү точечно жаба берет. Биринчиден эле ошондой жабылып келаткан. Анан акырында баягы общий уровень. Депутаттар могу жерде ызы-чуу салганда силер биринчи күнү 200 мектеп жаптыңар. Эртеси күнү 500 мектеп жабып атасыңар. Биз жапкан жокпуз, ар бир регион өзү жабат. жабат. Жок, ошо региондогу силер чогуу иштешесиңер да. Минобраз менен Минздрав чогуу иштешесиңер. Биз да, Эрлан Калчарович, биз Минобраз менен чечкенбиз, ошондой буйрук кабыл алынган. Точечно жаба берсин деп, анткени Бишкекте жаман болуп атса. Мен санэпидемнадзор чакырган бияка билесиңерби? Анткени санэпидемнадзор именно ошол департамент алдын алыш керек ушундай нерселердинчи. Именно ошол департамент элдин эмесине жооп берет, ден соолугуна. Ошол мектептеги окуучулардын ден соолугуна да ошолор жооп берет. Сиз келдиңиз да бияктан, сиз азыр мага кайра эле бир воздухту айтып атасыз. Ал воздухту мен билем. Мен ал воздухту угуп келгем. Мына азыр жазда кайра коллапс болуп жатып каласыңар азыр жаздачы. Анткени ушу салакылыктан эле неметесиңер. Кандай сиз өзүңүз ойлоп көрсөңүз да, сиз мага азыр жооп берип атасыз. Силер биринчи күнү муяктан депутаттар чыр көтөргөн күн биринчи күнү 200 мектепти жабып атасыңар, эртеси күнү 500 мектеп жабылып атат, общий Кыргызстан боюнча. Азыр кайра мага аласыз да, азыр воздухтун баарын жооп бересиз. Алдын алган эмессиңер силер. Эгер силер 10 мектеп, 20 мектеп, 30 мектептен жапсаңар, анчалык эпидемия болмок эмес. Детский больницалар тыгылып калмак эмес жанагынтип. Ошол алдын алганды үйрөнүш үчүн биз силерди эмнеге бияка чакырабыз? Ошон үчүн чакырабыз да. Алдын алгыла деп. Мага ал жоопторуңуз кереги жок, мен ал жоопторуңузду билем. Мен депутат болгучак деле билгем ал жоопторуңуздучу. Ошол себептен азыр мына жаз келатат, алдын алып коеюн. Жазда кайра болот. Алдын алгыла, иштегиле. Особенно санэпидемнадзор менен Минздрав иштесин. Мынаки азыр могу жерде бир күн болду, ушул жерде чогулуп отурганыбызгачы. Азыр убакыт аз болуп. Бир күн болду. Бир жыйынтыкка келген жокпуз. Мына азыр смог айтып атасыңар, бул жылы болгон, тиги жылы эле болгон депчи. Кийинки жылы эмне кыласыңар смог болбошу? Мындай конкретный жооп барбы? Ким жооп берет? Жооп бергиле. Конкретно мындай жооп берсеңер, мен жазып алайын. Мону кылышат экен кийинки жылы күзгө жакын депчи. Анткени кышында смог болот депчи. Эрлан Кулчарович, бул боюнча мына жана айтып кеттим. Комплекс план бекитилген. 2021 жылы 6 январында номер 19-48-575 деген Бишкек шаарында жана Чүй облусунда Сокулук жана Аламүйдүн райондорунда экологиялык кырдаалды жакшыртуу боюнча 20-23 депчи. Жылдарга карата комплекстүү иш-чаралар планы. Ошонун негизинде биз биринчи атап кеткендей, бул смогтун негизги источниктери бул биринчи жер үйлөрдүн жана көмүр жагуусу, өзүңүз билгендей. Андан кийин бул шарттар. Байке, мага айтыла ойлоңуз, конкретно могул кийинки жылга 23 жылга могу күзгө эмне кыласыңар? Кандай нерселерди кыласыңар? Мындай биринчи бир шарттар жасайсыңарбы? Биринчи бул мына айтып кеткенде газификация маселесин 5 конушу быйылкы жылга киргизилет. Ошо менен бирге биздин транспорттарды, маршруттук таксилерди азайтуунун негизинде биринчи этап менен 120 автобус, андан кийин
120 электро автобусу, андан кийин 240 автобусу келет. Бул транспорттук маршруттарды азайтуунун негизинде. Андан тышкары биз жана садово парковый зоналарды күчөтүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары АБРдын программасы менен биз жана тепловой насосторду киргиздирип атабыз. Жер үйлөргө бул альтернативдүү жаңы долбоордогу система, жылытуу системаларды. Ошо менен биргеликте Бишкек шаарындагы болгон муниципалдык 22 отканасын биз газ түрүнө которуп атабыз. Жана Бишкек шаарынын ичиндеги транспорттун системаны биз карап атабыз. Ошо чоң машиналар жана Могу жерден эме мен убактым аз болот, кечириңиз, мен мунун баарын түшүндүм. Жаңы салынып аткан үйлөрдү, утепленияларын ким карайт? Бул Гострой карайт. Гострой менен бирөө иштешип атабы? Гостройдон бирөө барбы биякта? Бар. Көстройдон келди беле биякта? Жаңы салынып аткан зданиялардын баарын биздин Гостройдун алдындагы Госарстрой контроль деген служба бар. Ошолор проектке туура шайкеш салынып атабы, салынып аткан жок, ошонусун текшерет. Анан комиссия приемка кылып атканда, приемка в эксплуатацияга алып атканда, аны дагы бир жолу ошондо карашат. Эксплуатацияга алынгандан кийин мониторинг болобу, ошол үйлөр действительно жылуу, жылуу эмеспи? Буга чейин ошодоки 22-жылдан баштап приказга кол Мен коюлган. убактым эмнеге өтүп атат? 22-жылдан баштап приказга кол коюлган. Ошодоки жаңы салынып аткан зданиялардын баары энергетикалык сертификаттарын, энергетический сертификацияны өткөзүш керек. Анан ошодоки эксплуатацияга кирип атканда ошол эмеге алынат. Бар болсо эксплуатацияга алынат, жок болсо пока энергетический сертификацияны өтмөйүнчө эксплуатацияга алынбайт. Мен неге бул суроону берип атам, анткени мен 2-3 квартирада, мындай съемный квартираларда жашап келгем да. Бирөөсүндө суук, бирөөсүндө жылуу болуп турат да. Ошол контроль жок болгондугунан да ушул нерселер болуп атат. 10 секунд кошуп коесузбу? 10 секунд. Хорошо. Жок, биринчи азыр деме жооп берсин, эме сизгечи. Экинчи микрофонду кошуп бергиле. Могу смоко тиешелүү министерстволорду мен азыр бул неме чогулуу бүткөндөн кийин, жыйын бүткөндөн кийин биздин менин кабинетиме чакырам да. Ошол жерден сүйлөшсөк болот эле. Анткени мен жакында эле могу Сокулук жакка өтүп баратып, случайно бир кожзаводко кирип калдым да. Эми болгон нерсенин баарын түзөтүп атышат. Ошолорду эле токтотуп эле ушундай нерселерди, мындай мелочтарды эле кылсак, смоктон кыйла эле айрылабыз. Биякта мындай гениальный нерселердин кереги жок да. Ошол себептен силерди менин кабинетиме чакырам, дагы бир силер бир неме кылып кетсек жакшы болот эле да, мониторинг кылып. Рахмат.